Нарын облусунда эгемендүүлүк майрамына карата маданий мекемелердин курулушу күчөп, пайдаланууга берилгени турат. Учурда аларда кырка жумуштар бүткөрүлүп, алдыдагы салтанатка камылга кызыды. Теңир Тоо жергесиндегилердин маанайы аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Тоо арасындагы Нарын облусунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына байланышкан башкы иш-чара азыр биз турган ушул Нарын шаарынын Борбордук атында өтмөкчү. Өзүңүздөр баамданда бул жерде 13 эле жумуштар жасалган эмес. Бирок даярдык шайма-шай. Жергиликтүү бийлик башчыларынын билдиргендерине караганда 31 август күнү бул жерде аскер парады өтөт. Мындай көрүнүш дээрлик 20 жыл болгон эмес. Андыктан ал Теңир Тоолуктар үчүн бир чети чоң жаңылык, бир чети абдан кызык. Ошондой эле аянтта Муратбек Рыскулов атындагы академиялык музыкалык драма театрынын артистердин аткарууларында өлкө тарыхын чагылдырган оюн көрсөтүлөт. Алдыдагы маанилүү окуяга өнөрпоздор мына минтип ачык асман алдында даярданышууда. Бирок алардын маанайлары ачык, көңүлдөрү көтөрүнкө. Анткени курулганы бир да жолу капиталдык ремонт жасалбаган театр имаратына өлкө президенти тарабынан 25 миң сом каралып азыр иш кызуу. Ал өнөрпөздөр үчүн чоң дем жана кубат. Залдын баары ичиндеги скамейкалар алынган, полдор алынып, кайрадан жаңыланып атат. Кудайым берсе, президентибиз бөлгөн 25 миллион сом тегерегиндеги ремонттор жүрүп атат. Ушундай эле маданий жайлардын катарына кирген Жумабүдүн Шералиев атындагы балдардын искусство мектебинин ачкычы эгемендүүлүк күнү өз ээлерине тапшырылат. Анын курулушуна мамлекет казынасынан 47 миллион сом пайдаланылып, шаардын чок ортосунда көз жоосун алган кооз имарат тургузулду. Кудай буюрса, убагы менен бүтүп келатабыз. Акчаны деле ортосуна бир июль айында эле бир кармап койду. Атак жакшы эле. Азыр которулуп атат акчалардын баары эле. Которулуп бүттү. Кудай буюрса, сентябрдын августтун 28-inde өткөрүп берели деп атабыз. Ал эми ири суммадагы инвестиция эсебинен курулган мына бул гүл бакчада интернеттин жана спорттук машыгуу жабдылардын орнотулгандыгы азыртан эле жаштардын кызыгууларын жаратууда. Эми ал пайдаланууга берилсе, жалпы эле нарындыктар үчүн чоң белек болмокчу. Азыр шаарыбызда мына 1-сентябрга карата ушу ыртыста садибизди берүү алдында турабыз. Толугу менен бүттү. Ошол 31-нде лентасын кесип, балдарды кабыл алалы деп атабыз. 40 орунду. Бул болсо 8 миллион сомдун тегерегинде болду. Жергиликтүү бюджеттен 5 миллион сомду бөлдүк. Ал эми калган 2,5 миллион сом болсо ушу Агахан фондусу жардам катарында бөлүп берди. Ошентип Теңир Тоолуктар эгемендүүлүктүн 20 жылында белекке өз эмгектерин тартуулашып, көзгө көрүнүрлүк жумуштардын ээлеринен болушту. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Аббасов, Бакыт Самсакунов, Коомдук биринчи канал, Нарын шаары.